1 gektar 20 Документтен неме? 1 gektar 29 сот ушундай деп жүрөт. 1 gektar 29. Аянты. Тагдыр. Мектеп болгон азыр убактылуу бери садик болуп турат. Тагдыр. Анан берди садик иштеткен дагы директори проект чызып, немеге мамлекетке өткөзгөн. Ошол жерге садик курабыз. Садикке мынча чоң аяктын кереги жок да. Биз азыр берге садикти курдуруп турган болгон болсок, тегереги 1 жылдан кийин биз таппайбыз да. Лишний жерлер уже чекке бөлүнүп, бирөө сатып алып, ушун жок болот. Азыр итак бирөөлөрдүн алтында турат. Ошого азыр бизде өйдө жакта 5-класска чейин окуган мектебибиз бар эле. Ошол жер турат, азыр брошенный болуп, зданиясы менен турат. Биз ошол жерге садикти курдуртуп, мына жерге кайра мектепти курдуртабыз деп биз өзүбүз жаштар эме кылып атабыз. Айыл Карол айыл өкмөтү чоң айыл ушул. Бул жердин документи эмне? Бул дагы сатылганбы? Жок. Бул жердин документ эмеде өкмөттүн балансында эле турат бул жерчи. Канча гектар? 1 гектар 31 сотик, по документтен 1 гектар 29 болуш керек. 29. Анан 1 гектар 28 соту. Ооба агай. Бул жерде бүгүнкү күндө жогору жакта мектебибизде 1050 окуучу окуйт да. А биз 2007-жылы окууну бүткөнүбүздө 1400 окуучу бар эле да. Анан азыр көпчүлүк окуучулар мына Куршап, Өзгөнгө ушул жактарга барып келип окутат күнүндөчү. Анан өткөндө дагы бир 6-класстын кызын уруп кетти жолдочу. Олуңузду сиз уксаңыз. Ошол себептен биз азыр элдин ушул эмеси, инициативасы ушул жерге бир 3 этаждуу бир гимназия салайлы деп атат да. Чтобы окуучулар мындай Куршапка, башка жактарга барып кыйналбасын деп. Эми өкмөттүн эсебинен же болбосо инвестиция тартабыз. Азыр салганга деп атасыз. Эмне проблема болуп атат? Инвесторлар келсе, мына ушундай эле садик болуш керек. Анан мындай болсо проблема болуп атат да, келип алар кетип калат. Биз азыр күндө садиктин местосын тактап азыр көрөбүз. Ал жака барабыз. Садик боло турган жерге. Садик бар, ясли, дары салип дейсиз. Ошол салиптин садик мурунку ясли эле да. Ясли ошол жерде эле. Ошол жерге да документ кылып бала бакчаны көчүрүшүбүз керек максатыбыз. Мына жерде окуйт эле, ушул корпуста окуйт эле 1,5 миң окуучу. Азыр эми биз ошо мына территорияны алсак, ушул жерге себеби ылдый айыл узундан кетип атат да. Мындайда. Мыйзам боюнча муниципалитеттин менчигиндеги жерге эмнени курдуруш керек? Кайерге бала бакча, кайерге мектеп, аны муниципалитет жергиликтүү бийлик чечет. Бул садиктин заведующийнин жери эмес. Анын прерогативасындагы жер эмес. Ал мыйзам боюнча бала бакча кайерге куруп берсе, ошол жерге иштей турган адам. Аны жергиликтүү бийлик чечимди жергиликтүү бийлик кабыл алат. Мына мен ушул жерге мектеп курам деп жергиликтүү бийлик чечим кабыл алса, мектептин проектисин ушул жерге берсе, ал булардын мойнунда калат. Ооба. А бала бакчага мына жери турат, биз жасатып бердик, ушул жерге бала бакча салабыз десе, дагы булардын колунда калат. Муну эч ким талашып же эч ким чече албайт. Астража сизге суроо. Проектиңиз эмне болду? Мэрге садик курдуртам деген проектиңиз. Эми бул проекти былтыр 36 миллион өткөн да. 36 миллион өтүп уже стройка башталат деп атканда. Проект кетти. Ооба. Ошол Мырзакейге кетти. Ал Орус өнүктүрүү фондунан ошол жактан жер бөлүп беришти. 300 орундук садикке мен кече дагы ошо акимдин орун басарына сиз жок экенсиз, жылкы ошо эмеге кирдим. Ошол жакка кирип эме кылдым. Анан кийин ошо Орус өнүктүрүү фонду ошол Мырзакейдеги жерди бөлүп, эме депутаттар бөлүп беришти. Ошол жакка салына турган болуптур. Инвестор кетти. Азыр эми элдин талабы мындай болуп атат да. Бул жердеги бала бакчаны жанагы азыр барабыз, ошол жакка көчүрүш керек. Садиктин ордуна. Азыр эми ал жерди алабыз, ал жерге проект кылабыз. Бул дагы бир убакыттар кетет да. Бул эми эртең бүрскүн эмес булчу. Бала бакчаны көчүрүп. Көчүрүп ана бул жерде мектеп. Мектеп деген ой. Анан биз жаштар менен сүйлөшүп, өткөндө кечеки эмеде чогулушта жаштар менен сүйлөшкөнбүз да. Канча балаңыз бар азыр келип атат? 90 бала бар азыр. 90 бала келип атат. Келет. Айылга жетпейт. Кезекте канча? Кезекте көп. Канча? Кезекте кече эле тактап эме кылганбыз, ошондо 62 бала тактагам да. Кезекте турган дагы 62 бала, бул деген 3 группа деп айтылган эме да. 20-20дан бөлсөң. 20-20дан бөлүнөт да азырчы. Ошондо толук мырза арыгайлы балдар бакчасы менен Анда деле эгерде бизге катталганы, бизден алган ошол да. Себеп деген 8 миң тегерегине жаран жашайбыз. 10 миң бар. Айыл өкмөт боюнча эң калың айыл биз ушул айылда, Мырза арык айылында. Азыр эми дагы кошулуп атат, адамдар көбөйүп атат, балдар көбөйүп атат, жетишпейт.
2-3 isменен окуйт дагы анан бул жагы өзгөнгө бул жагы курчапка каттайт. Өтө жол коопсуздугу бар. Жакында эле кырсыктар көп болуп атат биздечи. Тамак ашка ата энелерден канчадан чогултасыздар? 800дөн чогултабыз. 800. Айыл өкмөт канча берет? Айлык 18 сомдон бир бала. Bir bala 18 сомдон берилет. Плюс тамак ашына эле 800дөн чогултасыздар. Ошондо 90 баладан 800дөн чогултасыздар. Ар бири берет. Азыр эми мына январда 17 күн иштегенибизге байланыштуу 650 сомдон чогултуп атабыз да. Демек кылып ол келген баланы кетирген. Канчадан чогултат? Сажа, азыр мен балам алып келе турган болсом, кандай кылып киргизем? Жөн эле киргиземби же акча беришим керекпи? Очередь бар да. Очередь жок, очередь жеткен кезде да. Кандай жөн эле кире бересиң да, шапкасына, анан Жөн эле киргизет. негизи мына жер өзү 1 гектар 28 соток мектепке ылайык жер да бул жер. Садиктин өзүнүн местасы бар жакта азыр айыл чоңоюп атат. Карабул айлыкын бул жердик атайын каражат болуп түшөт да. Атайын каражат дегенди карасаңар ошол ата энелердин вуздосу. Жок, балдарды алып келип мынерге киргизиш үчүн шапка канча берип атасыңар айтпайсыңарбы? Ачыгын айткыла. Ачыгын айткыла, не тумшайсыңар өзүңөр? Туугандар, мындай болуп атпайбы? Уксаңар? Давайте балдар. Ооруну жашырса өлүм ашкере болот. Мына ошо силер айтпай койгондун эсебинен коем эртең менин баламды чыгарып коет, же менин баламды кабыл албай коет деп коркконуңардын эсебинен бул кишилер жасаган ишти жасап атат. Алган акчаны алып атат. Эгерде силер ошол эл менен каршы туруп, болбойт. Ушул эжекебиз мынчадан акча сурап атат деп арыз менен кайрылсаңар, мына айыл өкмөтүңөр турат, район жок болсо биз область турабыз. Кайрылсаңар, ошол арыздын негизинде биз келип текшеребиз. Эмненин негизинде акча алып атасыңар, башка да ошондо чыгат да. Анан биз берде унчукпайбыз. Анан бурчта барып айтабыз. Эшмат менен Ташмат сүйлөшүп атса, мына ментти, антти дейбиз дагы, бирок эч кандай арыз жок. Ачык эч ким айта албайт да. Эгерде мындай да, Мынау мурдагы мектеп бузулуп, эч ким карабай турган маалда инициатива көтөрүп, бир Айшакабыз тендер жарыялап, ушул жерде поколение болуп ремонт кылып бүтүрүп бергенбиз. Усталар келип иштеп, түнү күнү иштеп, ушул жерди бүтүрүп садикке тапшырганбыз. Элде садик жок депчи. Анан садик кылдык, мен 5 бала чоңойттум, 1 баламды киргизе албай койдум. Акчам жок. сурандыңызбы келген баланы? Айтты, орун жок, места жок. Ошо мен чоңоюп кетти 5 балам деп. Анан кийин азыр мына мектептин территориясы анадан нарагы бөлүнүп, уже нар жагына баня салынып атат. Бул жагы уже бөлүнүп, бирөө алып атабы, не кылып атат? Караңгы да. Анан кийин балдардын баардыгы азыр 50% Куршапта, өзгөндө ар жерде окутуп атат. Жакшы мектептердечи. А биздин айылдын населениясы өтө чоң. Анан мына жерден саар менен 1-класстагы баланы жөнөтсөң 3 километрде мектепке жетет. Караңгыда ит калып коёбу көчөдө. Кээде өзүң апарып келесиң, жетелеп апарып келесиң. Балдар айтсаңар, пиликмалалыктар айтсаңар. 4 километрден келип атат, Балдар, мен Кыргызстан жаранымын. Россияда 20 жыл иштедим. Кызымды алып келсем, кызым о таш жолго жетпей койду. 2,5 ай окугандан кийин Россияга кайра жөнөттүм, 1,5 ай болду. Мен Кыргызстан жаранымын. Паспортум Кыргызстандыкы. О 3 километрге барып келе албай койду. Атыям айназы келе, назик болуп калган экен. Саар менен 2 үйдүн немесинде иттер бар экен. 1-2 жол иттер капты. Карабул өкмөтүгө айтты келе, иттерди атышты. Мектеп узак экен. Бул айылга 2 мектеп керек. Тургундар турасыңар го, кимиңерден канча акча сурап баласын албай койду айткыла. Эгерде ошондой факт болсо айтып бергин. Мына көзүнө айткыла. Артынан айтпа. Сураса, анан баягы көчөдөгү сөздү көчөдөн угуп, Эшматтан, Ташматтан деп айтпа. Мен баламды киргизим, бирок 1 сом акча сураган жок. Лично мыналардын акча баласы келет. Мына аркаңызда тургандардын да баласы келет мыналар. Мен бирөөсүнөн 1 сом акча сурап, бирөөсүнөн алсам болсо, эгерде ушул жерге керектүү бирдеме болуп кала турган болсо, керектүү Аны сурайсыңар. Анан кийин ошону алып бергилечи деп туруп айтабыз, анычы эч эмеси жок. Көчөдөгү нерсени айтпагыла. Эгерде ошондой болсо, бетине эле айтып келе, мына менен ушундай кылып албай койдуңуз деп. Бересиңер. Мен баламды берейин десем акча бер деп айт. Айтпайт мына бет. Неге анан жөнөкөйлөр сөз болуп калбайбы? Бетиге айткыла. Анан эми мынакей, мына баардыгыңар турасыңар, эч кимиңер айткан жоксуңар. Демек бул көчө сөз да. Бирөөнүн айырын ачып, бир нерсени көтөрөрдөн мурда ойлонуш керек. Туура. Ошол мен чын айтып атамбы, же калп айтып атамбы? Себеби бул кишинин дагы күнөөсүн көтөрбөш керек да. Рас андай болбогондон кийин мындай кылыш керек, айлы. Район аким орун басары турат. Канча бала кезекте турса, 62 бала деп атасызбы? 62 баланы кезекке өткөрүүдө бул киши жалгыз чечпеш керек. Комиссия түзгүлө.
айыл өкмөттө мына сиздерден адис кошулуш керек, айылдык кеңештен депутаттардан кошулуш керек, анан жергиликтүү элден активисттерден кошкула дагы бала бакчага кабыл алуу жөнүндө комиссия деп туруп түзгүлө. Буйрук менен бул мыйзамдуу нерсе. Буйрук менен түзөсүңөр дагы ар бир кезекке турган киши 1-чи, 2-чи, 3-чү дегенин бардыгы турсун катарда. Агай, ушуга кошумча сөз сизге. Бул какой-то бир убактарда МЧСтин тарабынан запрет этилген бул зданиялар. Наркы жака. Наркы ошодон мектеп өчкөн да, туурабы? Баштапкы мектеп ушул жерде окулуп туруш керек эле да. Баштапкы начальник класс окуп турсун дегенде МЧС запрет этилген го бул здания. Наркысыга берилген корутунду, буга эмес. Акиметтен кайсыл аварийный мектепке эме кылып баягы эмесин алып келгиле деп айтты да. Айткандан анан кийин эме кылсам таппай койдум. Бул жерге берилген эмес, наркы зданияларга берилген да, корутундусу бар. Нарзага үстү жогоруда жаңы мектеп курулгандан кийин кароосуз калган да. Бул жердин немеси канча? 1 гектар 29 сотик. 1 гектар Көктөбө бар, муниципалдуу менчик Көктөбө бар. Бизде турат. Бизде турат. Баня деп аткан. Ой, 4 сотик баня бар. Муниципалдык баня бар. Муниципалдык баня бар. 4 сотик. Айбектин алтында кайсы жер турат анда? Жок. Айбектин алтында кайсы жер турат? Жок, эмес. Мындай да. Биздин талап мындай болуп атат негизинен. Бул жактын бул тарабы, мына күнбатыш тарабы нымдуулук чоң экен, бир корпус тургузганга болбойт экен. Анан бул жак болсо, бул жакка 50-40 сотикке проект түздүрүп бала бакча өткөрсө, биз бул жагы баняга кетсе, анан биз ушунча көп жиш жайгашкан эл уже мектепке бизге место жок болуп калат да. Биздин биринчи талабыбыз проектин ошол жакка жылдырып, бул жакка мектепке өзүбүз инвестор табуу болуп атат да, биздин негизги талабыбыз. Буну мектепке чечип. Азыр бул жерде мындай сөздөр болгон да, мен сөзүмдү бүтүрүп алайын. Бул жерде мындай сөздөр болгон. Толгон мектеп болот. Бул боюнча мына айыл өкмөт башчысы экөөбүз дагы кеңешкенбиз. Ушундай болуп талашып атат эле деди. Давайте мектеп керек биринчи очередь. Чоң айыл деп туруп чечкенбиз. Ал эми бала бакчаны башка жака жылдырабыз. Бала бакчанын жери чечилсе, проекти бул эми бир жылда боло турган нерсе эмес, чындыгын айтып коюш керек. Буну баягы тендерден канча миллион утту дагы бир раматылык эжебиз ошол утту дагы ошол жерге баня салды. Азыр көрсөңөр, сасыган жерин көрсөңөр, бирок анан кийин эл биз 300-400 сомдон эл жарым акчасын төлөгөнбүз. Тендердин акчасынчы. Менчик эмес. Анан кийин арзан кылбайт. Только бир адам чөнтөгүнө иштеп атат ошо банячы. Ошо баняны жок кылыш керек. Элге өткөрүп бергиле анычы. Айтып коеюн. Сразу жооп берсин, сразу жооп. Ооба. Элдик салым деп фронтуна келет го. Ошондой элдик салымдан силер кошконсуңар, туура. Бир адам чөнтөгүнө иштеп ошо банячы. Ондо маалыматым жок. 5-6 жылдар өтүп кетти. Болду, 10 жыл болду Азыр баня бар эле. Мындай кылалык. Ошол баня сиз келгенден бери сизден ары 5 айын аластагы канча акча төлөдү арендага? Өкмөткө аренда төлөйбү? Төлөйт. Иштетип аткан киши. Ал немесиге эле патентиге ушуну эле төлөйт. Налог төлөйт. Ижара акысын точно билбейм, ошо тактап коем. Бул чогултуп аткан акча кайда? Бир адам салып Бир адам? Жок, ал билбейм, аны тактап коеюн. Кандай билбейсиңер? Силер менчигиңерде турса, силер 1 тиын акча албасаңар, эмнеге бир адамга 2000 сом төлөйт деп бир неме кылган да. Сураган, мен келип садикке которсун болот. Билиш керек да. Азыр Баня эмесин жокко эле чыгарылсын. азыр чыгаргыла. Эртең күнү мектеп болгондо Бүт ал жер мындай да, менчик муниципалдык менчик жер да, баняга өткөрүп бердиңер беле кызыл китеп менен. жок, өзү Ушул жерде эле 1.29 ичинде турабы. Мырзарыкта 2 муниципалдык баня бар, ошонун бирүшү бар. Мындай келишим мына баняга мисалы провондун эсебинен келип атат да, баягы элдин салымы менен анан. Бул элдики. Туурабы? Эми ошол жерди иштетип аткан адамга силер эмненин негизинде бердиңер? Мен муну точно тактап. Эми сен 7 ай болду келгениңе. 7 айдан бери сураш керек да адам. Мен келип көрүп кеттим. Менин менчигимде баня бар экен. Сен келип көрдүңүз. Мисалы мына турат деп. Анан сураш керек да, сиз эмненин негизинде иштеп атасыз деп. Сизге ким берди муну? Келишим барбы? Ижара акысын канча төлөйсүз? Башка деген сөз болуш керек да. Налогун эле төлөйт. Мен ушундай түшүнгөм немесиничи. Неге андай? Элден эмне бекер берип атабы элге? 100 сомдон бу баня? Же 80 сомбу? Ошо 100 келип сурасам 100 сом деп айткан, баасынычы. 100 сом. Эми ошол акча кайга кетет? Ошол акча кайга кетет? Жок, кайга кетет ошол акча? 2000 сом налог тоет, калган жанына алат да. Эмненин эсеби? Onu taktap
Ama sen tanışıp кеткенсиң да баня менен. Мындай кылалы. Бир эже иштетет экен. Келишимди азыр бүт көтөрөсүңөр. Төлөгөн акчасынын баардыгын көтөргүлө. Канча төлөйт, эмне кылат, ижара акысынын баарын көтөргүлө. Төлөгөн акчасы жок болсо, кайра эмени көтөрүп эле элдин эмесинен жыйын кылгыла дагы. Элдин протоколун тиркегиле да жабылсын десе жабып салат. Бир тыйын айыл өкмөткө пайдап келбеген банянын кимге кереги бар? Же ал баня айыл өкмөткө акча алып келиш керек. Ошол акчадан элге пайдасы тийиш керек. Же болбосо ал баняны иштетүүнүн кереги жок. Мына 100 сомдон кылып атабы, 100 сомдон болсо, ошол 100 сомдон бир айына канча акча түшсө, мониторинг кылып коюш аны бат эле. Канча акча түшөт, ошол акчанын канчасы төлөнөт, канчасы тигилерге айлык гана түрүндө берилет. Ал ошол айлык гана түрүндө анан алган көмүрүнө жаккан ушуга гана кетиш керек, туурабы? А калган акча деген айыл өкмөткө түшүш керек да бул эл. Бул элдин жери болуп атпайбы? Аны менчик эмес да. Туура элдин айтканында туура. Анда элдик жыйындын негизинде жапса жаап таштайт. Көтөргүлө. Чечип алайлы. Эртең зам губернатор келип жапсын деп кеткенде. Биринчи көчө жапсын десе, экинчи көчө жаппасын дейт. Элдик жыйын бар да. Буну жапсын деген маселе жок. Муну азыр бүт мыйзамды карап көргүлө деп атат. Анализдеп чыгып көтөрүп туруп, эгерде ошол жерде ким иштетип аткан болсо, буга чейин бир тиен акча төлөбөсө, анын айры иштетүүнүн кереги жок. Элге саласыңар дагы, эл өзү көтөрсүн. Ким калыс, ошол жерге ким жебейт, ичпейт, иштеп берет деген адамды көрсөтсүн. Ошого бергиле дагы келишим түзгүлө. Ижара акысына айына айыл өкмөткө мынча акча төлөп турат деген келишимди түзүп, мынча жылга деп туруп бергиле. Ошондо мыйзамдуу болот. Акча айыл өкмөткө түшүп атпайбы. Элдин банясы деген ал элдин эсебинен курулган баня. Бир эле үй иштетет экен да. Курулганы бир үй иштетет. Значит, бирөөгө жөн эле берип койгон. Айыл өкмөткө бир тиен акча түшпөсө, ал банянын эмне кереги бар анда? Ал менчик эмес да. Эгерде ал үй бүлө өзүнүн огородуна, өзүнүн жер тилкесине баня куруп иштетсе, биз эчтеке дей албайбыз. Ал жеке ишкер болуп эсептелет. Өзүнүн акчасына курган, өзү иштетип атат. А бул жерде жеке ишкерлик жок. Ал силердин жалданма кызматкериңер да мындай алганда. Болду, башка маселе жок. Балар силерден айлык алыш керек. Баняны жагып аткан эжекебиз силерден айлык алыш керек. Акчанын бардыгы силерге түшүш керек. Силер көмүр менен камсыз кылышыңар керек. Тазалыгын сакташыңар керек. Санитардык нормаларды сакташыңар керек. Бүт айыл өкмөттүн моюнда. Бул силердин менчигиңер мындай алганда. Бул мыйзам ушундай. Ушундай нерселерди деле, жөнөкөй нерселерди деле ызы чуу кылып ушунча элди көтөрүүнүн кереги барбы? Чечкиле деп. Айыл өкмөттөр уктабагыла, отургула, мына район уктабагыла, отургула, чечкиле. Ушун үчүн дагы областтан келип, анан ушун үчүн да президентке барып, айылдагы 4 соту банябыз бар эле деп арыз жазып, анан ызы чуу чыгып атпайбы? Ошол да президентке чейин бара турган маселе эмес да, туурабы? Эгер биз жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, район, область иштесек эле, жылуу креслодо отура бербей, көчүктү көтөрүп чулкап иштесек, ушул маселенин баары чечилет. Эл дагы ыраазы, жогорку жака да бийликке сөз тийбейт. Анан ушундай 4 соту баня чечилбесе, анан эл деген айтат да, бийлик жеп атат, ичип атат, алып атат, коюп атат. Ушундан кетип атпайбы? Токтоткула мындай. Мындай мыйзамсыз аракеттердин бүт бардыгына бөгөт койгула дагы чечкиле. Балабакча боюнча, мектеп боюнча сөзүңөр барбы жок? Ошол жерде боюнча. Жок, жанагы жерге барбайлыбы? Наркостарияга барайлыбы? Азыр бул жерде ошо мектеп кылуу калуу эле маселеси эмес. Бул жерге мектеп куруп, биринчи ал жака садик куруп, бул жака кийин мектеп куруу да маселе. Себеби элге ошол мектеп муктаж болот, садик дагы муктаж болот. Ошол жагын жогору жака жеткизип, мамлекеттик бюджетке киргизип берсеңиздер, сиз проектин түздүрүп, мен мындай Steam грантка мисалы жанагы ушул жагынан ham жардам бериңиздер. Өтө муктаж боюнча деп, Steam грант азыр быйылкы жылы бүтүп калды. Арка жылга даярдап 2020 райондун өнүктүрүү фонду деген да бар. Андан да жардам беребиз. Проектти жакшынакай кылып туруп жазыңыздар. Эми ал проектичи 5 миллион, 10 миллионго болбойт. Бул 20 миллиондон нары жака кете турган. Биздин айыл өкмөттүн дагы өзгөнүн өнүктүрүүнүн күч жетпейт. Биз түзөйлү. Райондордо, мына айыл өкмөттөрдө, айылдарда биз мектеп ачып атабыз. Мына быйылкы жылы 11 мектеп ачтык. 35 миллиондон 50 миллион сомго чейин мектептин бюджети. Ал айыл өкмөттөргө тиги башка бирөө келип асмандан салып берген жок да. Айыл өкмөт кагазын көтөрүп чуркап жүрүп, бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Кыргызда жакшы сөз бар. Ошол айыл өкмөт кагазын көтөрүп алып, айланайын аким, зам аким, менде ушундай проблема бар, эл көйгөй. Мына кызыбызды уруп кетти 6 жашар кызды. Менин элим ар кайсы мектепке барып атат. Ушуну биринчи кезекте чечип бербесеңер болбойт. Мына мен проектин дайындап келдим деп туруп өткөрсөңөр, анан бул кишилер бизге жеткирет, биз анан министерствого, өкмөткө жеткиребиз, анан ошол жактан чечилет.
Анан көп бүтүп аткан мектеп катары эле ал мектеп дагы бүтөт, бир күнү келип Кудай оймейин десе ачылышын кылабыз. Маселе жок. Проектти биз баштайбыз. Азыр мына Алмаз келгенде 2021-дин бюджети бекитилип калгандан кийин келди да. Бекитилип. Мына бу ел эмиш болот да. Силер эми жаңы келдиңиз. 21-дин бюджети бекитилгенден кийин келген булар. Түшүндүм. 21-ге силердин уже көп эмеңерге баягы бекитилип калган бюджет башка менен иштепсиңер. Быйылкы жылдын ичинде мына быйылкыга да кеч калдыңар. Жок, быйылкыга уже акча бөлүндү да. Ошол Алмаз ака, проектлерди жасатып берем, жасатып азыр биздин эл өкүлдөр, депутаттар, сиздер турасыздар да, ушул жерде биз эл мындай талап коюп коелу. Биринчи биздин проекти ушул бала бакча менен ушул мектеп болсун. Себеби биз угутабыз. Наркы мектепке дагы кошумча чуркап, анан буяка бала бакчага деп атат. Дагы биздин өзүбүздүн талабыбыз ишке ашпайт. Мына депутаттар турат, колдойсуздарбы? Ушул жерге бала бакча менен мектепти биринчи иш ушул болсунчу сиздерден суранчы элден. Элдин биринчи талабы. Мындай кылалы. Эмеге мындай кылыш керек. Элдин эсебинен айылдын жыйынын кылгыла. Элдин жыйын кылабыз. Айтсаңар, элдин жыйынын кылгыла. Кылып туруп ушул жерде элдик жыйында ушул жерге мектеп түшсүн деген чечимди кабыл алгыла. Анан ушул жерге 1 гектар 29 соту жери бар деп картасы менен бүт документти тиркеп, дело кылып коюп койгула. Себеби эртең бир Кудайдын өзү билет. Адамдар алмашкан сайын пейил да алмашып атат да. Эртең башка бирөө келип, эртең даярына 4 соту тияктан баняга, 5 соту берден Эшматка, 6 соту Ташматка деп чек кетип калам, мен билбей калыптырмын деген маселе болбош керек. Ошол элдин чечими дело болуп тиркелип туруш керек. Бир чечимди элге карматып койгула. Мына активисттерде кимиси? Силерде. Сиздин проектиңиз каякта калды? Мен 18-де турбайбы? Ошо 2018-де калып калганда бүт бардыгынын памятичи эси. Любой нерсе жаңыланып туруш керек. Айыл өкмөттүн алдында айыл өкмөттүн бюджети илинип туруш керек. Сонун болду. Мына айыл өкмөттүн бюджети ушунча миллион сомдон турат. Ошол миллион сомдун биз мынчасын өзүбүздүн күч менен чогултабыз. Салык, башка жер салык, транспорт, башкадан ушунчасы чогулат. Ушунчасын биз дотацияда турабыз. Дотацияда алайлы өкмөт. Мынчасын дотацияда турабыз. Биз дотация деген сөз өкмөттөн карыз алабыз. Башка эсептен акчадан ушул жерди өкмөт эптеп жаап берет деген маселе да. Ушуну жазып туруп илип коюш керек. Анан ошол биз чогулткан акча бюджеттин мынчасы буга кетет, мынчасы буга кетет, мынчасы буга кетет. Любой жарандын бул жарандык укугу. Айыл өкмөттүн бюджетинин кантип сарпталып атышын билиш керек. Анан ошондо киши барат да көрөт. Мына бала бакчаны жасатканга проектке долбоорго 105 000 сом акча бөлдү. Ошол акча мынча бөлүндү, бул бөлгөн, ошол проектни бул киши жасатты деп турат. Анан бул кишиден сурайт эми. Проект жасалыптыр, кандай болду, эмне болду десе, бул киши анан стадиясын айтып берет. Берге жетти деп. Любой нерсе ачыктык менен жабыктыктан чыгат да. Канчалык бюджетти жапкан сайын элдин ичинде ой кетет. Мына жерде тургандын азыр мына мен күнөөңөрдү албайын 90% Алмаз айыл өкмөттөн акча жеп атат деген ойдо жүрөт. Себеби бул уже сиңип калган бияка. Акчанын баарын эле айыл өкмөт отуруп алып эле жеп атат. Силерге келсе ыйлайсыңар, айланай, мына 1 тыйын жей турган акча жок. Биз мындай кылып атабыз, бияга жетпей жатат деп атпайсыңар. Ушул жердеги чындык ортодогу жана боштукта да. Ошол боштукту толтуруш үчүн силер илип койгула. Ал жерден жей турган, иче турган эчтекеңер жокпу? Ачыгын чыгарып илип койгула. Эгерде илбей жашырсаңар, значит жеп ичип атасыңар. Башка маселе жок. Бүт ачыктап туруп илип койгула. Ар бир айыл өкмөттүн алдында бүт айыл өкмөттүн мындай да, мына жерде турган агайын туугандар угуп алгыла. 4,5 миллион сом силердин айыл өкмөтүңөргө өкмөт кошумча акча карыз берип багат да. Республикалык бюджеттен өкмөт бөлүп берет. Себеби силердин өзүңөрдүн чогулткан салыгыңар өзүңөргө жетпейт деген сөз. СПА боюнча башка жактан алып койсоңор эми бир бүтөлүк экинчи эле бөлүп бера бергиле. Бир маселе бүссүн азыр. Ошол жерден мына өкмөт сиздердин ошо пенсия, пособие, башканы чечиш үчүн айыл өкмөтүңөргө 4,5 миллион сом карызга акча берет да, башка жактан алып таап берет. Айыл өкмөттүн негизги милдети ошол 4,5 миллион карызды өкмөттөн албай өзү иштеп таба турган болуп чыгыш керек. Ошон үчүн айыл өкмөт дотациядан чыгыш керек. Дотациядан чыгуу үчүн мынага окшогон банялар
жанагы окшогон дүкөндөр акча төлөш керек. Салык төлөш керек. Иштеп аткан, таап аткан акчасынан жанагы эле Куранда деле турбайбы, туурабы? Таап атканыңдын 40%-ын зекет кылып бер деп атат. Колунда жокторго, мүмкүнчүлүгү жокторго. Бул өзүнүн таап аткан пайдасын ишкер акчасын төлөш керек. Эгерде баняларыбыз, жана магазиндерибиз жең ичинен мамлекетке эчтеке төлөбөй, айыл өкмөттүн чөнтөгүнө төлөй бере турган болсо, бул айыл өкмөт 100 жылда дагы дотациядан чыкпайт. Ошон үчүн бул сиздин негизги милдетиңиз ушул. Мындай кыймылдаган жерден салык алышыңыз керек. Себеби ишкер кыймылдап атабы, демек ошол жерден акча таап атат. Акча таппаса, пайда таппаса, ишкер ал жерге барбайт эч убакта. Пайда түшкөн жеринен салыгын төлөш керек. Ошону алыш керек дагы айыл өкмөттүн бюджетин көтөрүш керек. Дотациядан чыгарыш керек. Милдет. Жүрүңүздөр кетсиңер.